Саламатсыздарбы достор? Бүгүнкү сабакта сиздер менен модификатор доступ менен таанышабыз. Модификатор доступ бул бизге керектүү класска, методдорго көрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Же ошондой эле бизде методдорду чыгарбай коюу мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ десек жаңылышпайбыз. Бул модификатор доступ негизинен экиге бөлүнөт. Бул мүмкүнчүлүгү жогору жана мүмкүнчүлүгү жок модификаторлор болуп экиге бөлүнөт. Бул биринчи сапта көргөнүңүздөрдөй private, public, protected, default деген ачкыч сөздөр колдонулган модификаторлор бул мүмкүнчүлүгү жогору модификаторлор болот. Ошондой эле бизде final, static, abstract, synchronized, volatile деген ачкыч сөздөрү менен колдонулган модификаторлор булар мүмкүнчүлүгү жок модификаторлор деп аталат. Бизде бул жерде буга чейин final, static, abstract деген ачкыч сөздөрүн колдонуп, биз бул модификаторлорду дал ошол жакта колдонуп көргөнбүз. Ошондой эле сиздер менен азыр мүмкүнчүлүгү жогору модификаторлор менен таанышып көрөлү. Эгерде биз бул класстарда же башка методдордо ар түрдүү модификаторлорду колдоно берген болсок, бизде бул кээ бир маалыматтарыбыз бизге туура эмес келип калышы мүмкүн, же ошондой эле ал маалыматтарыбыз бузулуп кетиши мүмкүн. Ошол себептүү биз бул модификаторлорду туура колдонушубуз керек. Бул модификаторлорду туура колдонуу бизде инкапсуляция деп аталат. Буга чейин эскерте кете турган болсок, инкапсуляция бул объекттерге багытталган программанын негизги принциптеринен бири деп караганбыз. Инкапсуляция тууралуу дагы кененирээк айтып кете турган болсок, бул класста сакталган маалыматтарды жалпы тутумга кирүүдөн коргоого мүмкүнчүлүк берет жана маалыматтардын коопсуздугуна жардам берет. Анда эмесе сиздер менен биз мүмкүнчүлүгү жогору модификаторлор менен толугураак таанышып көрөлү. Ал үчүн биз буга чейинки түзгөн car классыбызды карап көрсөк, бизде ар бир талаалар private болот деп айттык. Бул жерде себеби бул талаалар бизде башка класстарда автоматтык түрдө өзгөртүп салуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарышыбыз керек. Ошол үчүн бизде private болот. Бул жерде ар бир талааны private кылып чыгабыз. Жана ошондой эле биз бул жерде буга чейин карап көрө турган болсок, бул классыбызда мисалы main классыбыздын ичинен car классын чакыра турган болсок, анда бизде жаңы объект түзөбүз. Car мисалы бул жерге конструктордун ичиндеги данныйларды беребиз. Мисалы бул жерге моделини Camry, Toyota. Мисалы бул жерге моделини бере турган болсок, анда бизге Toyota болсун. Жана ошондой эле бизге маркасы берилет. Бул Camry болсун кайра эле. Жана ошондой эле бизде бул анын номери бар. Мисалы AO 675 дейли. Жана ошондой эле бизде эң акыркы ошол машинанын классыны беришибиз керек. Кайсы класста мисалы B классындагы Camry болсун. Жана ошондой эле биз сиздер менен дал ушул car классындагы ар бир методго жетиш үчүн бул жакта ар бир талааларды прямой түз ала алганбыз маанилеrini. Ал эми биз дал ушул жерде private кылгандыгыбызга байланыштуу биз талааларны ала албайбыз. Мисалы бул жерде car деп туруп точканы койгонуңуздарда бизде бул жерде бардык талаалары көрүнөт болчу. Азыр талааларына бул жерден доступ болбой калды. Биз private'ти дал ушул класстын ичинде колдонуу мүмкүнчүлүгүн ала алабыз private менен, бирок аны биз башка класстарда колдоно албайбыз. Башка класстарга карата доступ жок. Дал ошондой эле биз public модификатор менен тааныштык. Бул жерде public модификатор негизинен конструкторлордо жана методдордо колдоно алабыз. Мисалы көбүнчө биз класстардын ичинде public'ти бул getter, setter методдорунда дайыма колдонуп келебиз. Мисалы бул жерде конструкторго public
car деп туруп, бул конструкторубузду алсак болот. Бул деген биз бул класстын ичиндеги конструкторду башка класстарда дагы колдоно алабыз дегенди билдирет. Ошондой эле бизде методдор, мисалы getter setter, бул жерде модель, марка жана номери класстарыны кайсы бир деңгээлдебиз, кайсы бир класста маани беришибиз керек. Биз бирок ага түздөн түз эмес, getter setter ыкмалардын жардамы менен беришибиз керек. Мисалы бул жерге public, андан кийин биз тибини жасабыз дегенбиз. Мисалы void тиби менен биз setter ыкмасын колдонолу. Мисалы set модель дегенди алалы жана бул жерде бизде андан кийинки тиби берилет. Мисалы бизде эң биринчи string тибинде экен. String тибинде модель. Жана ошондой эле мунун дагы денеси бар. Бул жерге эч кандай кайтаруу методу эмес void. Ошол үчүн бул жерге this деген ачкыч сөз менен точка модель бул барабар модельге деген. Бул жердеги бизде параметр беребиз. Жана ошондой эле өтүрүлүү чекит. Бул биздин setter ыкмабыз болуп эсептелинет. Жана ошондой эле биз дал ушул нерсени getter методу менен дагы жазабыз. Мисалы бул жерде string тибиндеги бизге машинанын моделини кайтарып бериш керек. Ал үчүн бизде get модель дегенди алабыз жана эки кашаны коюп биздин анын денесине return деген кайтаруу операторубузду колдонуп бул жерде модель дегенди кайтарып беребиз. Мына бул данныйды бизде settен алып туруп модель дегенди кайтарып берип жатат. Жана ошондой эле биз бул жерде ар бир талааны дал ушундай getter setter методдору менен жазып чыгабыз. Ал үчүн бизде IntelliJ ID'де дал ушундай мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн биз мышканын оң жагын басканда generate деген атайын функциябыз бар. Аны басканда бизде могул жерде атайын gettерлер жана setter үчүн даяр функциялар буга чейин берилген жана жазылган. Бизде getter and setter деген функцияны баскан болсок, бизге alt shift баскычтарын басып 3 классы тең буга чейинки кайсы талаалар болгон болсо, дал ошол талааларыны алдык жана окейди басканыбызда бизге толук getter setter методдорун чыгарып берет. Мына сиздер көргөндөй бардык getter setter методдорун коюп берди. Эми дал ушул getter setter методдору менен биз маани берип көрөлү. Биз азыр конструктор менен маани бердик. Ошондой эле биз setter методу менен дагы маани берсек болот. Мисалы бул жерде car.set класс деген же болбосо set модель деп туруп киргизе турган болсок, ичине биз каалагандай маанини киргизе алабыз. Мисалы бул жерге кайра эле Toyota'ны алалы же болбосо Kia'ны алалы. Ошондой эле андан кийин Kia'нын моделин алабыз. Ошондой эле биз дал ушул машинанын Kia'нын биз анын маркасын алалы. Ал эми маркасына биз Carnival деп жазсак, бизде бул жерде атайын Kia'нын атайын Carnival деген маркасын коюп берди жана ошондой эле биз бул жерге анын номерин жаза алабыз. Мисалы бул жерде номерин алалы. Бул жерге каалагандай эле бир номерди жазсак болот. Мисалы 16 деп туралы болгон. Бул деп андан кийин car. Эң акыркы бизде дал ушул Kia'нын классы калды. Set класс аркылуу Kia'нын классын бере алабыз. Мисалы үчүн D класстагы Kia деп эсептейли жана ошону биз экранга консольго чыгарып көрөлү. Getter ыкмасын көрдүк. Дал ошол getter ыкмасы менен консольго чыгарсак болот. Мисалы үчүн бул жерге car болсо бизде sout ичине car.get биринчи моделин чыгаралы. Эң биринчи Kia'ны чыгарып берет. Андан кийин плюс
Бул жерге бир боштук калтыралы. Жана ошондой эле car точка, андан кийин анын маркасын чыгаралы. Жана ошондой эле бул плюс болот. Киянын кайра анын номерин чыгарышыбыз керек. Get number деген функциябыз бар. Дал ушул функцияны алдык. Андан кийин плюс кайра боштук калтырабыз. Бизге түшүнүктүү болуш үчүн. Андан кийин бул жерде car точка set class деген, то есть set class'ыбызды алыш үчүн бизге get'терди колдонобуз. Get class дегенди алабыз. Жана ошондой эле биз дал ушул нерсени консолдон чыгарып көрөлү. Мына көргөнүңүздөрдөй бизде конструктордо турганды эмес, бир гана данный алды. Бизде бул getter setтердеги маалыматтарды алды. Бул жерде Kia, Carnival S4516L жана D классындагы Kia'ны алды. Ошондой эле сиздер менен биз бул жерде protect жана default методдорун мындайча айтканда ошол модификаторлорду көрөлү. Негизинен бул модификаторлор бул public'тен айырмаланып, бул жакта карап көргөн болсоңуздар, бизде ар бир ыкма үчүн биз public'ти колдондук. Дал ушул жерге мисалы protected'ти колдоно турган болсок, бул жерде карап көргөнүңүздөрдөй, бизде main'ди кайра иштеткенде эч кандай кызыл жанбады жана бул программабыз иштейт. Себеби бул баары бир гана package, бир гана пакеттин ичинде турат. Ошол үчүн бул класстарды protected'ти алып жатат. Ошол сыяктуу эле мисалы бул жерге дагы бир package ача турган болсок, package дегенге кирип, мисалы бул жерге car деген же cars деген package ачалы. Жана анын ичинде дал ушул car деген классыбызды cars'ын ичине сала турган болсок, карап көргөнүңүздөрдөй эле бизде main'де кызыл жанып калды. Get number деген бизде буга чейин дал ушул car классыбызга protected дегенди койгонбуз. Мына get number дегенге protected койгонбуз. Ошол үчүн бизде main'де дал ушул ыкмабызды кызыл жанып калды. Мындайча айтканда protected бул бир пакеттин ичинде класстар болгон болсо, дал ушул жердеги класстардан бири-бирине доступ болот. Же болбосо ошол класстардын ичинде бири-биринин ыкмаларын ала алат. Ал эми пакеттин сырткары, ал пакеттин ичинен сырткары дагы бир башка класстарда колдоно албайбыз. Биз protected менен default методу да дал ушул сыяктуу. Жана ошондой эле protected'ти биз мурасталган класстарда дагы колдоно алабыз. Бул мурастоо жөнүндө кийинки сабактарыбызда дагы кененирээк өтөбүз. Андан эмесе сиздер менен default методун да карап көрөлү. Бул жерде мисалы дал ушул car классына мисалы public'ти алып салган болсок, бизде бул default'ту берет. Бул жерде көргөнүңүздөрдөй, жана ошондой эле бул get классты дагы алып салалы. Баарын default метод кылып коелу. Мисалы бул жерде баардык public'ти алып салган болсок, анда бизде көрүп турганыңыздардай бизде main'де кайра эле бул функцияларыбыз иштебей калды. Get mark, get number, get class деген функцияларыбыз жана set mark, set number'лар иштебей калды. Себеби бул default методдагы дал ошол protected сыяктуу эле бир пакеттин ичинде же бир пакеттин ичиндеги класстарда гана дал ушул методдор иштейт. Ал эми башка пакеттеги класстардан дал ушул пакеттеги класстарды алып, класстардын ичиндеги методдорду алып иштете албайбыз. Бул жерден бизге доступ болбой калат. Ал эми default менен protected экөөсүнүн айырмасы бул protected айтып кеткенимдей мурасталган класстары же сабкласстарда дагы мүмкүнчүлүк берет иштетүүгө. Ал эми default методунда андай түшүнүк жок.